Мен Жапарова Аяна. Каракол шаарындагы номер 3 мектеп гимназиясында 6 А классында окуйм. Кыргыз жеринин бермеки болгон Ысык Көл облусунун Каракол шаарында төрөлгөм. Менин туулган жерим ажайып кооз, тоолор менен курчалган. Абасы таза. Киндик кан тамган жерибиздин тарыхын, ачыла кеткен байлыктарын билүү бардыгыбыздын эле ыйык парчубуз деп ойлойм. Ысык Көлдү даңазалап, акындар ыр жазышса, жазуучулар көптөгөн чыгармаларды жаратышкан. Табияттын кооздугуна, суусунун тунуктугуна суктанып келген. Чет өлкөлүктөрдүн саны да арбын. Жай мезгилинде Ысык Көлүбүзгө келишсе, кышкысын лыжа базасына эс алууга келишет. Демек менин туулган жерим туризмдин борбору. Биздин шаарыбызда эс алуучу жайлар: парк, зоопарк, музей, соода дүкөндөрү көп. Белгилүү болгон чоң базарыбыз бар. Андагы ашлафу дүйнө жүзүнө белгилүү. Мен чоңоюп окуумду ийгиликтүү аяктаган соң, чоң окуу жайга окугум келет. Эгерде башка шаардан окуп калган болсом, мен эч качан туулган жеримди унутпайм. Анткени ал жер киндик тамган жерим. Балалык күндөрүмдүн булагы. Эми мен сөзүмдүн аягында ыр саптарым менен жыйынтыктагым келет. Караколумсуң сени мүрөктөй, кыздарың бараккуу сымал сүрөттөр. Күндөй болуп жапын жазса перилер, жигиттери кусаланат күн өтпөй. Бейпил элим жанып турган чолпондой, гүлдөй болуп күлө жайнап ачылган. Жашыл бактуу жаркыраган көчөлөр, гүлдөө шаарым ырыскасы чачылган. Тагдыр буйруп, сенде өткөрөм күнүмдү, таазим сага көтөрөйүн жүгүңдү. Жашоомда сен караколуң турагың. Жайна, гүлдөө, кооздотуп түрүңдү.